Жума күнүнүн эмне өзгөчөлүгү бар? Эмне үчүн ыйык күн болуп саналат? Бир хадиси шарифтин мааниси төмөндөгүдөй. Аллахтын алдында күндөрдүн мырзасы жума күнү болуп саналат. Курбан айт жана Рамазан айт күндөрүнөн да фазилеттүү. Жума күнүндө ушул 5 өзгөчөлүк бар. Биринчи, Хазирети Адам ал күнү жаратылды. Экинчи, ал күнү жер бетине түшүрүлдү. Үчүнчү, ал күнү кайтыш болду. Төртүнчү, ал күндө ушундай бир убакыт бар. Күнөө кылбоо жана туугандар менен мамилени үзүп койбоо шарты менен пенде Аллах Тааладан бир нерсе тилесе, Аллах Таала аны сөзсүз берет. Бешинчи, кыямат ал күнү башталат. Кыяматтын башталышына сахна боло тургандыктан, жума күнүнүн айбаатынан коркпогон, Аллахка жакын эч бир периште, эч бир асман жана эч бир жер, эч бир шамал, эч бир тоо жана таш жок. Жума момундардын майрамы. Жума күнү кылынган ибадаттарга жок дегенде 2 эсе сооп берилет. Ал күнү кылынган күнөөлөр да 2 эсе жазылат. Жума күнү күнөө кылбай өткөрүлсө, башка күндөр дагы жакшы өтөт. Жума күнү куштар, жапайы жаныбарлар бири-бирине "Силерге салам, бүгүн жума" деп айтышат. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бүгүнкү жумаңыз маарек болсун. Маарек болсун. Маарек болсун.